Саламатсыңарбы сүйүктүү достор, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жарым финалдын оюндары кызуу улануда. Сиздер менен мен Рыспай Жумаев, атам апам жана мен баарыбыз спорт менен көрсөтүүсү жана биз баштайбыз. Жарым финалдын экинчи оюнунун катышуучулары ким десеңиздер дароо тааныштыралы. Чемпиондар командасы дагы аябай сонун маанайда келиптир, бирок сизди сыркоолоп калды деп уктум. Ошол үчүнбү? Ошого карабастан бүгүнкүгө үлгүрдүк, Кудай буйруса. Жакшыраак дарыланып келдиңизби? Кичине кармап турат, бирок аракет кылабыз. Аракет кылсаңар берекет. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Даярдык кандай болду силерде? Даярдык тренировка кылганбыз. Каяктан машыгуу кылдыңар? Үйдөн. Үйдөн эле. Сенкичи? Биз деле үйдөн жакшы даярданып келдик. Тренировка кылып, отжимание, приседание кылып туруп, бияка келип, жеңишке келдик биз. Жеңиш үчүн келдиңер. Ийгилик каалайбыз. Комментарий барбы? Биз деле ошол даярданып келдик, буюрса маанай жакшы. Бир аз эле атабыз суркоолоп калып ошого бир аз маанайыбыз эми орточо, бирок буюрса аракет кылабыз. Азыр көтөрөбүз маанайды. Эң сонун болот. Ийгилик каалайбыз дагы бир жолу жана урааңыздар. Чемпиондор бирдикте умтулабыз жеңишке. Ал эми экинчи команда Акшумкар командасы дагы жакшы даярдыкта келиптир. Даярдандыңыздарбы чынында? Негизи мындан ушул көнүгүүлөр болот деп даярданган жокпуз. Мындай эмечи, мээңиздер менен. Ооба, көнүгүүлөрдү жасап, өзүбүздү ушул оюнга даярдап атканбыз, мындай моральный. Боюң өсүп калган окшойт. Ооба. Боюм өзүм деле билбей эле өсүп кеттим. Мурунку оюндардан караганда өсүп калыптыр. Даярдык кандай? Даярдык жакшы. Бүгүн тренировкадан сразу эле бул жака келдик. Тренировка жакшы эле нагрузка болду. Демек, машыгуудан кийин экенсиң да, чарчап калган жокпу буттарың? Жок. Наоборот, жакшы баа болот буттарыма. Күч болот берип. Бардыгы жакшы. Сизде кандай? Бизде да даярдык жакшы. Биз уккандан кийин эле ага чейин эле моральный, психологический даяр болчук. Ошол аракет кылабыз бүгүн буюрса. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Бардыгы сонун өтсүн жана урааңыздар. Акшумкар ауылга жетебиз жеңишке. Жарым финалдары башталайын деп турган чагы, жанымда болсо сонунго командасы. Кандай даярдык көрүп келдиңер? Даярдык Кудай буйруса жакшы. Утабыз деген ойдобуз. Үйдөн кандайдыр бир көнүгүүлөр жасадыңарбы? Аракет кылдык. Биз негизи аркан тартышмай аябай даярданып келгенбиз, бирок ал конкурста алып салган турбайсыңарбы? Биз жактан кетип калган окшойсуң да. Сен кандай даярдык көрдүң? Обычный эле. Мындай эле басып жүрдүң. Ооба. Кандай тамактарды иштиң? Плотно. Жакшы тойгонго аракет кылып турсуң да. Сенчи? Мен үйдө чуркадым. Үйдөн эле чуркап жүрдүңбү? Жанагындай беговой дорожка барбы же, кандай кылдың? Мындай чуркап. Эң сон башкысы маанай жакшы экен. Ийгилик каалайбыз жана урааңыздарды бир кыйкырып койсоңуздар сон болчудай. Сонумго, жеңиш бизде го. Бүгүнкү оюндардын башкы калысы УТРК спорт каналынын баяндамачысы Бактияр Кыдыралиев. Оюндар өзгөрүп калыптыр негизи эле, байкадык. Ооба, чындыгында оюндарда өзгөрүү бар, бирок өтө чоң эмес. Бирок концедагы командалар үчүн ошол башта караганда жеңилирээк, шамдагайраак оюндарды коштук. Себеби өзүңүздөр билгендей тоскоолдуктар, аркан тартыш, эми бул балдарга, кыздарга бир аз ыңгайсыз болуп калат экен. Мына ошол оюндарды жеңил, бирок ошол эле учурда кызыктуу оюндарга алмаштырдык. Биринчи мына ошол жарым финалды көрдү болуш керек, көрүүчүлөр аларга жакты. Экинчи мына ошол жарым финалдык оюн азыр башталып алдында турат. Булар дагы өз тайпасынын жеңүүчүлөрү, кимиси мыктылот, ал да көрөлү. Эң сонун бардык командаларга жана сизге албетте ийгилик каалайм. Рахмат сизге дагы. Ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, алгачкы жарышыбыз эстафета деп аталат. Аталар дал ушул тоскоолдуктан топту алып өтүү керек, бут менен жанагы айтып баруу керек. Ушул эле эреже, бирок апалар баскетбол тобун жерге уруу менен барат. Балдар болсо демейдегидей колго кармап, чуркап жарышат.
кайсыл команда ийгиликтүү болот көрөлү. Тумашевтер, Султановтар, анан Мамбеталиевтер. Даярсыздар да аталары. Анда эмесе ошентип экинчи жарым финалдык мелдеш өзүңүздөр көргөндөй эле дал ушул жерден эки команданын аталарынын жүрүшү орун алып жаткан кезде биз бул мелдешти мындан аркы жүрүшүн дагы көрөлү келди жана командалар албетте дал ушул жерден ар биринде эреже бузуулар бар. Кандай жыйынтыктайт дагы байкайбыз. Жалпы эле бул жерде ушул тоскоолдуктарды жөнгө салып кетсек эле эки командалардын ар биринде дымактары чоң. Биз кайталоодон улам дагы бардыгын байкайбыз. Ошентип эки команданын улуулары азыр өзүнүн алгачкы жүрүштөрүн жасаган учур. Эстафета жеңил деп аталган менен, бирок Шансадагы командаларга мындай жүрүштөр чоң бир жыйынтыкты берген учурлар дагы алда канча көп. Жыйынтыкталды. Биринчи оюнду ийгиликтүү аяктап алдык. Чемпиондугуңуздарды көрсөтө алдыңыздарбы? Биринчи келдик. Бирок бир жерден бир натыйжа Эреже бузулуп кетти окшойт. Эми аны калыстар чечет. Маанай кандай? Маанай жакшы. Сонун. Силердечи? Сон болду. Бүт сон болду, ошентип кылып тургула. Рахмат сунушуңар үчүн. Ийгилик каалайбыз кийинки оюндарга. Жана ошондой эле урааныңыздарды. Чемпиондор бирдикте, умтулабыз жеңишке. Ак Шумкарлар командасы. Сиздер үчүн биринчи оюн кандай өттү? Биринчи оюн баягы полуфиналдын аурасы сезилип атат бизгечи. Ошол кыйынчылык. Бардыгы тырышчак, башкача болуп атышабы? Бекерден чемпион. Ооба, азыр ката кылбаса биздин команда эмес, могу биринчи команда. Биз биринчи эле эмес келмекпиз. Алар ката кылып койду да, анан биринчи келип калды. Үчүп анын баарын калыс чечет экен, Негизги маанай жакшы элеби жалпысынан? Ооба, бизде маанай жакшы, даярдыкта сон буйрса утабыз. Ийгилик каалайбыз анда, уткула, жеңишке ээ болгула, жана ошондой эле силердин урааныңар. Ак Шумкар алга жетебиз жеңишке. Бактияр мырза, биринчи оюн кандай өттү? Жакшы болду окшойт. Негизи бардык командалар биринчи оюнда жеңишке жеткиси келди да. Бардыгы жарышты өткөрдү, эмоциялар болуп турду, себеби өз тайпасын жеңгендер бул мелдеште да мен мыкты болушум керек деген ойдо жарышты жакшы өткөрүштү. Жыйынтыгы ушул чемпиондор командасы биринчи болуп келди, бирок аларда эки эреже бузулуп калды. Алгач ушул атасы тоскоолдукту жылдырып кетип, кайтканда аны кайтып келатканда оңдой дегенбиз, оңдой эмес, апасы дал ошол бир фишканын калтырда эки эреже бузулду. Алар биринчи болуп келгенден карабай азыр 2 упай алат. Ал эми Ак Шумкар командасында бир эреже бузу бар, бирок орой эмес, андыктан алардан упай алынган жок. Ал эми бул мелдеште ушул эрежени бузса дагы, бирок бардыгын так аткарган, сонунго командасы 3-үчү болуп келди. Бирок эрежени так аткарган үчүн аларга стимул катары 1 упай кошуп беребиз. Ошондо бардык командаларда 2ден упай. Эң сонун. Мыктылардын жарышы болот деп окшойт. Биз менен болуңуздар. Ким бүгүн жеңип кетет? Алдыда көрөбүз. Мына ушундай мелдеш, бул хоккей. Командалардын кимиси мыкты болот жана кайсыл команда көбүрөөк упай алат, алда көрөбүз. Бардык командаларга тапшырма 1,
балдардан баштап аталарга чейин дал ушул тоскоолдуктарды айланып өтүп биринчи келүү керек. Кайсыл команда 3 упайга ие болот, бирге көрөлү. Даярсыңар, Даярсыңар, анда барыңара ийгилик каалайм дагы. Ошентип, экинчи жарыш хоккей, өзүңүздөр көргөндөй, хоккей жарышына азыр командалар кирди дагы. Ошентип, Акшумкар командасынын кызы эми гана таякты узунураак кармады жана дароо жүрүш өзгөргөнүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта ошол Сонунго командасынын бич баласы өтө жакшы келе жатат. Ал эми аны менен биргеликте ошентип ийгиликтүү келген экинчи бул чемпиондор командасынын өкүлдөрү жүрүштө. Сонунго командасы алдыда, Акшумкар командасынын өкүлдөрү азыр экинчи болуп келди жана өтө өткөрүлүү бар. Жалпы жонунан алып караганда жарыш азыр Тумашевтер менен Мамбеталиевтердин үй бүлөсүнүн ортосунда дагы жүрүп жатат жана ошентип Сонунго командасынын өкүлдөрү азыр жүрүшкө ийгиликтүү дагы кирген учурда командалар бири-бирин өзгөчө дагы колдоп отурган учур эми. Албетте кезек апаларга келди дагы апалар бул жерден өзүнүн жүрүшүн алда канча ийгиликтүү көрсөтүүгө дагы умтулат. Мамбеталиевтерде кезек атасына келди. Атасы азыр ылдамдык менен дагы ушул алдыга кирип барып өз командасына жеңиш тартуулоого камынып отурган учурду биз байкап көрөлү. Канча дагы ушундай өзгөчө жүрүштөр жана алгачкылардан болуп Мамбеталиевтер келди. Ал эми экинчи болуп бул мелдештин алкагында мара сызыгына жеткен бул Тумашевтердин үйлөсүнүн Султановтар да азыр кезек атасына келди. Атасы өтө шамдагайлык менен бул жарышты жүргүзүп турган учур жана Султановтардын атасынын ийгиликтүү дагы жүрүшү андан ары эми мара сызыгына келүүгө саналуу көзөмөлдөр калды. Бардыгы жыйынтыктады. Мынакей хоккей оюну дагы өттү. Жанында Сонунго командасы кандай экен? Эң сонун биринчи оюнда утуп калбадыкпы, анан аябай мындай орусча эмне деп койчу, не буди вам не зверя деп койчу эле. Ошондой болуп кеттик окшойт. Аябай күчтөндүк. Ойгондубу ошондой ичиңердеги? Отту окшойт. Жаман эми бул. Биринчи оюнда кичине эме перволнение болуп кеттикпи, эмне болуп кетти, ушул кичине окшпой калдыкчы. Анан экинчисинде айткандай эле мына ойгонду. Силердики эмне ойгондубу? Ооба, ойгонду. Же дагы ойготуп келатасыздарбы? Мен ойготуп келатам. Акырындап, мындай дене ысытуу деп коет эмеспи, разминка депчи, кийинки оюндар дагы. Бирок бунусунда биринчи келдиңер го. Биринчи оюнда кичине кечигип калдык. Эң жакшы, дагы ийгилик каалайбыз жана ураныңыздар. Сонунго, Сонунго, жеңиш бизде го. Экинчи оюн сонун өттү. Мага жакты. Өзгөчө Сонунго командасы аябай ар дайым эле хоккей ойноп жүргөндөй көрсөттү окшойт оюнду. Негизи Сонунго командасынын кичинекей баласы өтө жакшы жарышты баштады. Ал эми ошол Акшумкар командасында кызы узунураак кармай, кыска кармап алды. Жыйынтыгында кечирээк барып келди. Андан кийин командалар кууп жете алган жок. Ошол эле учурда мен байкагандан чемпиондор командасында экинчи баласын ушул тоскоолду кулатып алып, анан аны кайра тургузуп, кайра ошолго убакыт кетип калды. Ал жерде тургузбай деле келе берсе, бирок ордунан жылган эмес, жөн гана кулап калган. Кийинки бараткандар тургузуп кетүүгө мүмкүнчүлүк болмок. Эгерде ордунан бир топко жылса дагы. Жалпы жондан азыр упайлар жагынан эми бир аз айырмачылык бар. Бирок эсиңизде болсо, жарым финалдын алгачкы мелдешине Тельман 2 оюнда утулуп башында, бирок андан кийин ойгонуп алдыга өтүп кеткен да. Бул мелдеште эле дал ошол нерсе орун алышы мүмкүн. Көрөлү андыктан. Туура.
Демек, бул мелдеш үйлөмө шаар деп аталат. Азыр команданын балдары баштаганга даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле командалар тактиканы түздү жана шаарларды кызып турган учурда жарышта ким мыкты болот көрөбүз. Алгач балдар барып келет. Атайын тоскоолдуктардан өтүү, андан кийинки кезек ата-энелерде болот. Анда эмесе командаларга ийгилик каалоо менен кимиси жеңүүчү атагат көрөлү. Се дайырсыңарбы? Аны өсе, барыңара ийгилик, ышкырык менен чуркайсыңар, Ошентип, үйлөмө шаар мелдеши жана өзүңүздөр көргөндөй эле командалардын бардыгы ылдамдык менен да азыр чуркап барып келе жаткан учур. Эми кайсыл үй бүлө мыкты болот, биргеликте байкап көрөбүз. Дал ушул жерден кезек ата-энелерге өттү. Сонунго командасынын ата-энелери азыр ийгиликте жүрүштү жасаган учурдан кийинки абалдарды команда кандай колдонот, сонунго биринчи болуп өттү жана мына ошентип мара сызыгынан өткөндөн кийин гана жыйынтыктайлы. Жашоодо негизи көп кучакташасыңарбы? Үй бүлө болгондон кийин. Бул оюнда дагы кучакташууга жакшы эме болду окшойт, түрткү. Ооба. Ким кучакташып мындай ынтымактуу ойносо ошол жеңип кетти окшойт негизи. Андан деле эмес бекен? Жок, менимче ошол баягы таза аткарганга аракет кылдык, мүмкүн болушунча. Ошол. Жана ошондой эле шамдагайлык керек экен, Кандай болду? Жакшы эле болду. Бирок акырында шар түшүп кетейин деп калганда али экөөбүз жетишип калдык. Жетишип калдыңар. Эң сонун ийгилик каалайбыз. Дагы кийинки оюндарда жакшы оюн көрсөткүлө. Жана ошондой эле ураныңар. Ак Шумкар алга жетебиз жеңишке. Үчүнчү оюнда бардык командалар сонун ынтымактуу кучакташып келишти. Мага жакты. Шамдагайлыкты талап кылган оюн экен. Жана жыйынтыктар кандай болду? Негизи мелдеш өтө жакшы болду. Жана башында ошол командалардын бардыгы тактика түзүп, атегинде чуркайлы, мындай чуркайлы деп атканда иш жүзүндө бирок чуркаганда, жарышканда оюн башкача жүрөт. Ошондуктан бул жерде ошол сонунго командасынын ата-энелери бир аз шамдагайлык кылып кеткен. Анткени ушул кайрылып барып келүүдө жалпы жонунан жарыш өзү мыкты деңгээлде жүрүп атат. Азыр сонунго командасынын ошол упайлардын айырмачылыгы менен алдыга чыкты. Алдыда кандай жарышты көрсөтөт байкайбыз. Калган ошол Ак Шумкар менен чемпиондорго ийгилик каалаймын. Себеби алар дагы өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүүдө. Эң сонун спорт мамилелерди бекемдейт. Биз менен болуңуздар. Достор, улак тартыш мелдеши башталып алдында турат. Бул мелдеште дагы кичинекей бөбөктөрүбүз алгачкылардан болуп жарышка чыгат. Балдардын максаты эми дал ушул тийиштүү аралыкта биринчи болуп айланып келип, эстафетаны ата-энелери өткөрүп берип, ата-энелер бул эре такай менен секирбейт, алар скалкака менен дагы секирип, кайсыл команда мыктыларын көрөлү. Командалар даярсыңар, Мени айланып келесиңер. Аны эмесе? Ошентип, улак тартыш жарышы башталган учур. Азыр эки команданын балдарына караганда Ак Шумкар командасынын кызы ишенимдүү келе жаткан учурда ал албетте Такайда өз карамагынан дагы чыгарып алды. Мындан аркы кезек ошентип улуу балдарга келген учур жана бул учурда мелдеш айткандай дагы ыргакта уланат көрөлү. Бардыгы дал ушундай чоң бир жарышка бара жаткан кез. Ата-энелердин аларды жандуу колдоп турганын көрүүдөсүздөр.
сонунго командасынын улумууну эрте келе жатат жана баары сызыгына жакындаган учурда ушундай өзгөчө дагы жарыштар менен сонунго командасына апас жакпайт. Андан кийинки командалардын жүрүштөрү жана Акшумкар командасы кезек атасына берген экен. Эми орун алмашууда өзүңүздөр билгендей эч кандай сумма өзгөрбөйт жана бул жарыштарды кандай жыйынтыктарындагы көрөлү. Жарыш дагы жакшы ыргакта жүрүүдө. Сонунго командасы алгачкылардан болуп келди жана бул ирет экинчи болуп чемпиондор командасы жетсе, Акшумкар командасы үчүнчү болуп мара сызыгын өттү. Жарым финалдын жарымына жеттик. Мынакей сезимдер кандай болуп атат жалпысынан? Жалпысынан сонун абдан болушунча аракет кылып атабыз. Буюрса до конца болгон күчүбүздү жумшайбыз. Эң сонун маанай кандай? Жакшы болуп кетти, только кыйын оюн экен. Оюн эмнеси менен кыйын экен? Кыйын секиш керек экен, бүш керек экен, бат-баттан кыш керек экен. Силерде ал сапаттардын бардыгы бар да. Биз күрөшө утабыз. Буга чейинки оюндардын чемпиондорусуздар. Бул оюндарда да өзүңөрдү жакшы көрсөттүлөр, туурабы? Ооба. Силерге ишенебиз. Баары алдыда дагы жарым 4 оюн бар, мындайча айтканда. Ийгилик каалайбыз жана ураныңыздар. Чемпиондор биrdikte, умтулабыз жеңишке. Улак тартыш оюну дагы өттү. Кайсы команда кандай жетишкендик, кандай ийгилик көрсөттү, кандай жыйынтык көрсөттү? Негизи улак тартыш өтө бир жакшы мелдеш башталды. Ошол эле Акшумкар командасынын баласы алдыда эрте келе жаткан, бирок алда келе жатып ошол эмоцияларын жеңе албай калбашы. Тагыраак кызы анан ошол жерден бир аз кечеңдеп калды, дагы экинчи орунга чыгып калды. Андан кийинки ушул кезек аталарга, апаларга келгенде Акшумкар командасы бир аз башкача тактиканы кармады. Алгач апасынын ордуна атасы кетти, андан кийин атасы кетти. Дагы ошол эң соңунда жоопкерчиликтин баардыгы апасына калып калды. Апасы бара жатып чалынып жыгылды. Алар бир упайга гана ээ болуп калды. Ал эми бул мелдеште сонунго командасы кайрадан алдыда. Бар алдыда ийгилик каалайбыз бардык командаларга жана телекөрүүчүлөр биз менен болуңуздар. Бул мелдеш шар жармай деп аталат. Дал ошол тийиштүү аралыктан чуркап келип, бул жерде белгиленген шарлардан бирди алып, кайрадан ушул арты көзгө кайтып келип, бул жерде дагы атайын чийим бар. Ошол чийимге коюп, кармабай туруп, жаруу бул командаларга упайда көрөт. Кайсыл команда мыкты болот жана кимиси көп шар жарат, көрөлү. Ошентип шар жармай мелдеши башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, бул аталар жана ошентип эки команданын аталары азыр шарлар жаралган жок, бирок андан ары жүрүштө апалар келди дагы. Апалардын жүрүшү көрөбүз. Ошентип апалар бардыгын ийгиликтүү ишке ашырды. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле кезек андан кийинки балдарда жана ошентип командалардын эки бут менен дагы так секирме жарды. Акшумкар командасы азыр бардык учурда бардыгын жаргандан кийинки кезек аталарга аталардын дагы жүрүшү дал ушинтип алат. Жыйынтык мындан аркы жарыштар кандай ыргактан коштолорун дагы көрөлү келди. Алды тепти, бирок жара алган жок.
мына ушундай дагы бир чектелген шаардын жыйынтыгында жок кезектин жүрүшү мынтип соңунда кичинекей балдарга дагы жакындап бара жатат жана өзүңүздөр көргөндөй эң соңку өкүлдөргө дагы кезек жакындаган учурда жакшы жарды жана бул мелдештин алкагында өзүн мыкты деңгээлде дагы көрсөтүүдө чалды. Аксумкар командасында эң кичинекей өкүлү келди, жарды жана дал ушинтип чуркады. Тарсылдатып бардык командалар шариктерди жарып атышты. Сонунго командасы менин жанында. Кандай болду жалпысынан оюн? Жалпысынан оюндун баары сонун болуп келет. Өзүнүн атыска жараша сонун болуп турат. Бул акыркы оюнчу? Акыркы оюн албетте жакшы болду, бирок кичине промахтар болду. Эмне дегенде шарик учуп берет экен. Жеңил экен, таят экен дегендей. Тайып кетип атты, э? Сен үчүн кандай болду? Легко эле болду. Оңой эле жарып койдуң, э? Сеникичи? Мага сложно болду да. Эмнеси менен? Тайып кете берди да. Чабайын десең тайып кетип калат. Кеч учуп кетип калды да. Кийинки оюндарга ийгилик каалайбыз жана ураныңыздар. Сонунго, жеңиш бизде го. Бул оюнда аябай талаш тартыш болду окшойт. Жок, негизи шаар жармай болуп эки кезек болду. Алгач аталар барып келип, анан балдарга келип, анан кайра аталар болду. Анан ушул учурда чындыгында байкоо кыйынга турду. Кайталоодон ушул биздин атам апам жана мендин бар системасынан бардыгын карадык, көрсөм ушул чемпиондор командасы 3 упайга ээ болуптур. Бул жарышта алар өзүнүн мыктылыгын көрсөттүр. Экинчи болуп ушул Сонунго командасы, ал эми Акшумкар командасы бул мелдеште 3-чү болду. Жалпы жонунан эми алдыда азырынча Сонунго командасы, бирок бул жарыштын жүрүшүндө командалар өзүнүн абалдарын жакшырта алды. Алдыда дагы жарыштар бар, анчейин кыйын эмес. Балким ал жакта лидерлер таптакыр алмашысы мүмкүн. Бул жарыш жуптук чуркоо деп аталат. Ата-энелердин максаты ушул аталар алгачкылардан болуп келет дагы. Ушул мара сызыгынан айланманы атайын ушул шакекчени алат. Андан кийин барып, апасын алып келип, ушул тоскоолдукту айланып чуркап кайра кайтып барып, эстафетаны балдарына өткөрүп берүү керек. Ал жерде балдары чогуу чуркайт дагы. Эко чогуу келет. Андан кийин ушул мара сызына жеткенден кийин кичинекей баласы калып, улуу баласы кайрадан чуркап келип, дал ушул шакекчени калтырып, андан кийин биринчи болуп мелдеш сызыгын дагы басып өтүшү керек. Кайсыл команда мыкты болот, кемиси Шамдагай көрөлү. Дарстары барыңыздарга ийгилик. Ушундай жуптук чуркоо деп аталган мелдеш жана бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле апаларды салды дагы Тумашевтер, Султановтар жана Мамбеталиевтер ошол келди. Андан ары эстафетаны балдарга өткөрүп бергенден кийинки учурлар бардык илденин өкүлдөрүн ушундай мыкты жарышты жүргүзүүдө дагы унутпап келди, кичинекейлерди чыгарды жана андан ары эң кичинекейлерине калган экен кезек. Мына ушинтип чуркап алгачкылардан болуп келген бул Сонунго эми экинчи болуп чемпиондор, Акшумкар үчүнчү. Мынакей жалпы теле көрүүчүлөр кызуу оюн өттү окшойт. Бардыгыңыздар аябай аракет кылганыңыздар көрүнүп атат. Бардык командалар аябай талпынып атышат. Сиздер үчүн бул оюн кандай өттү? Конкурстарыңардын баары баш айланткан конкурстар экен. Баш айланып калды. Өзүбүздүн араң эле гемоглобинибиз низкий болчу дебейинби? Баш айланып калды. Бүгүн дагы төмөндөдү ошондо. Түштү окшойт.
Мындан кийин кызылчадан көбүрөөк жеп коюңуз. Ошентели. Негизи эле жакшы тамактанып ошентсеңиздер, бирок бүгүнкү оюн сиздер үчүн жакшы эле өтүп атат окшойт жалпысынан, Жакшы көрсөткүч көрсөтүп атасыңар. Ооба, жакшы эле. Утабыз деп ойлоп атам да биз. Биринчилерден болуп келатасыздар, ооба Кудай буйрса очко менен биз алдыдабыз. Өткөндөгүдөй сыяктуу элечи. Бул жолку да алдыда келатабыз, буйрса эми жеңиш бизде болот калды. Ийгилик каалайбыз. Сен дардык жакшыбы сеники? Ооба, ойгондо эми. Олдон да. Ойгонсо эң сонун. Анда ийгилик каалайбыз дагы, ураныңыздарды укуубуз келет. Сонунго, жеңиш бизде го. Бүгүн бардык командалар аябай жакшы даярданып, жеңишке умтулуп аткан чактар экен. Бардыгы тырышып атышат, жеңишке жетем деп. ооба чындыгында мелдештердин ушул жарым финалга жетип келгенде калыс кылуу дагы бир аз кыйынга турат, себеби жоопкерчилик бар. Командалардын ар бири өздөрү дагы мына ушул упайларга болгон учурларда кылдаттык менен карап, чуркап, талашып атат. Оюндар өтө бир кызыктуу болот. Бирок упайларда эми айырмачылык бар, канча дагы спортто кээде ушундай көпкө даярданасың, бирок жөнөкөй эле даярданбай келген команда ийгилик чыгат кеткен учур болот. Менимче бүгүн ар бир командада балдары спорт менен алектенип экен, алар өз командасын жеңишке сүрөөгө да умтулуп атат. Алдыда 2 оюн бар, жана бул 2 оюн кандай жыйынтыкталат көрөлү. Мына ошонун жыйынтыгы менен гана командалардын кимдир бирөөсүн алдыга чыкты деп айтсак болот. Аз калды көрүүчүлөр. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Ким жеңип кетет? Жакында көрөбүз. Бул оюнубуз шамдагайлар деп аталат. Дал ушул теннис ракеткасына атайын желимден топторду ташып келүү керек жана ар бир команданын өкүлүнө дал ушундай 4төн желим шар берилет. Алар тийиштүү аралыкка чейин чүрбөй, эгер чүрүп алаткан болсо кайра коюп, чакага алып келип салып кетүүсү керек. Кайсыл команда шамдагай болот, көрөлү. Эрежени жакшы сактап, кызыктуу оюн куруп бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Ошентип шамдагай мелдеши башталды. Жана өзүңүздөр көргөндөй эле алгачкылардан Мамбеталиевтердин атасы ийгиликке жеткенден кийин эми кезек апаларга дагы келип жетти. Апалардын жүрүшү кандай ыргак ойнуларын көрөбүз. 3 командада дерлик апалардын аралыгы бирдей жана апалар дагы өтө бир жакшы жүрүштү жасап, андан ары эми бул жарышта Тумашевтердин апасы ийгиликке жеткенден кийинки учурларда биз сөз түрдө кайталоолордон уландагы бардык учурларды байкайбыз. Кезек улуу балдарда жана ошентип улуу балдардын жүрүшүндөгү кыймылдар кандай орун көрөлү. Азыр Тумашевтердин үлөөсү алгачкылардан болуп жетти. Ал эми Султановдордун улуу баласы келгенден кийин кызына кезекти берди жана кызым ошол жерден жүрүштү баштаган учурда командалардын ар бир өкүлдөрү көргөндөй эле бул жүрүштө кулап алганда көрдүңүздөр жана ошентип абалдар кандай дагы көрөлү дегиче Тумашевтердин үлөөсү алгачкылардан андан ары ошентип Султановдор өтө жакшы бара жаткан болчу. Жыйынтыгы бир топ ошол шаарларды кулапты дагы, албетте андан ары келди жана ошентип жыйынтыктады. Мыктылардын мыктылары жарышып аткан чак сиздер үчүн кандай өтүп атат? Негизи чыныгы жарым финал болуп атат десем болот. Өтө атаңдаштык. Командалар чындыгында күчтүү экен. Оюн жакшы болуп атат. Көңүлдөгүдөй эле. Бүгүн эле мен өзү жумуштан дагы бир Спартакка дагы барып келдим эле. Ал жактан биринчи месттен алып өзүнчө эме болуп калдымбы, уверен болуп калдымбы? Всё. Буйрса буйруганын көрөбүз. Бирок алдыга аракет кылабыз болушунча.
Чоң рахмат. Анда ураныңыздарды берүү калы. Аксукар алга, жетебиз жеңишке. Мынакей жарым финалдын акыркы оюндары келатат. Жыйынтыктар. Эми бул мелдештин жүрүшүндө ошол чемпиондор жакшы оюнду көрсөттү, 3 упайга ээ болду. Сонунго командасы 2 упай, ушул Акшумкар командасында кызы өтө жакшы бара жаткан, бирок ал дагы эки жакты карай койду. Жандалар кулатылган. Анан аларды карайм деп ушул алак болуп кетти окшойт, башкаларга алаксып, анан ал дагы өзүнүн күнтөгү алды, жыйынтыгында топтогуча эле убакыттын көп өтүп кетти, 1 упайга ээ болду. Эми азырынча Сонунго командасы 18 упай менен лидерлик сапта келе жатат. Алда чечүүчү оюн бар жана биз албетте командаларга ошол оюнда ийгилик каалайбыз. Жыйынтыктоочу 8-чи оюн коен секирик деп аталат. Командалардын эң кичинекей өкүлдөрү баштайт жана алар мелдешке даяр. Анда эмесе бул жарышта ким мыктыларын көрөлү. Ой, шашпагыла. Ошентип биз 8-чи чечүүчү оюнга келдик. Коен секирик деп аталат. Өзүңүздөр көргөндөй, ошентип Аксумкар Сонунго жана чемпиондор командасынын өкүлдөрү келе жаткан учур. Бул жерде командалар чуркап кетпей болушунча мыкты деңгээлдеги секирүүнү дагы көрсөтүүсү абзел. Жана өзүңүздөр көргөндөй эле дал ушинтип командалардын ар бир өкүлдөрү мыкты жүрүштөрдү жасап отурган учурда азыр Акшумкар командасынын экинчи аласы кулап калды. Бул жерде секирик боюнча ушинтип чемпиондор командасынын өкүлдөрү кезекке келди. Эми мындан ары жүрүштү ата-энелер улантат. Ата-энелер эми так секирүү менен өзүнүн мыктылыгын дагы көрсөтүү керек экенин эстен чыгарбайлы. Апалардын жүрүштөрү дал ушундай дагы секирип ыргактар менен коштолот. Аталарга кезек келип жетти жана биз сиздер менен биргеликте ошол жүрүштү көрөлү. Коен секирикте Сонунго командасынан Мамбеталиевдердин башчысы ушундай өтө бир жандуу секирик менен дагы келе жатат жана ал марасын өттү. Андан кийин Тумашевдер жана 3-чү болуп бул мелдеште Султановдардын үй бүлөсү дагы дал ушинтип секирикти жүргүзүп келе жатат. Мелдеш жыйынтыкталды. Аксияр мырза, акыркы оюн тууралуу сиздин комментарийлериңиз. Эми акыркы жарыш коен секирик болду. Дал ушул коен секирик мелдештин алкагында командалардын ар бири өзүнүн дараметин болушунча мыкты жагынан колдонду. Өзүңүздөр көргөндөй командалардын ушул жаш балдардан стартты баштаган, жыйынтык аталарга келди жана ошол аталар дагы бул мелдеште жеңүүчүнү аттыктады. Сонунго командасынын атасы коендой эле тез экен секиргендечи байкадыңыздар болуш керек. Жана жарышта эле көрүүчүлөр көрсө бул чындап эле коен окшойт деп айтат эле болушу керек. Ал командасына 3 упай алып келди. Эми демек бул мелдештин алкагында ошол Сонунго командасынын атасы өз мыктычагын көрсөттү. Командасына 3 упайды алып келди. Жалпы жыйынтыкты чыгара турган болсок, финалга жолдомо алган Сонунго командасы 21 упай менен. Ал эми чемпиондорго жана Акшумкар командаларына ийгилик каалайбыз. Менимче командам ушул кийинки сезондо келип өзүн көрсөтүүгө да мүмкүнчүлүктөр болот. Аны колдонуп, команда жакшы даярдыктар менен келет деп ишенгим келет. Жалпы ушул экинчи жарым финалдык оюнду жыйынтыктадык. Алдыда буйруса 3-чү ошол жеңүүчүнү аныктаганга да убакыт келет. Ошого чейин амандашканга чейин.
Чемпиондор командасы чоң рахмат сиздерге. Сонун жакшы оюн көрсөтүп бердиңиздер. Чынында жана ошондой эле эркин микрофонду сиздерге беребиз. Сиздерге чоң рахмат. Ушул программага катышкандан өзү эле бул ийгилик деп ойлойм. Бул оюнда баягы күчтүүлөр жеңет, алсыздар утулат дегендей. Ошол эң негизгиси эң мыкты команда жеңсин деп айтат элем финалда дагы. Ошол анан биздин ата-энелерибизге, Каптал-Арыктагы ата-энебизге, Орто Арыктагы ата-энелерибизге, досторубузга, баардыгына, туугандарыбызга салам жолдойбуз. Дагы чакырсаңар буюрса келгенге даярбыз. Рахмат сиздерге. Бирок сиздер алсыздар эмессиздер. Сиздер мыктысыздар. Биринчи оюндун жеңүүчүлөрү болуп, андан кийин албетте мыктылардын арасынан кээде ийгилик да жылмайып кетет дейт. Бүгүн ушундай балким акыбал болуп калды сиздерде. Сиз да ооруп калдыңыз дегендей. Бирок баары бир сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Кийинки оюндарда сөзсүз күтөбүз сиздерди. Жана салам жолдойбузбу? Кимге жолдойбуз? Кубатташыма, досторума, Тайне Тайтага, Каптал-Арык, Орто Арык досторума килтейден салам берем. Эң сон. Тайне Тайта, чоң апага, чоң атага, досторума, классташыма бүт салам берем. Салам жолдойбуз? Салам барына. Салам баардыгына. Ошол. Баардык бизди көрүп жаткан, тааныган телекөрүүчүлөрдүн баардыгыңыздарга салам жолдойбуз дагы. Урааныбыз Чемпиондор бирдикте, умтулабыз жеңишке. Акшумкар командасы дагы менин жанымда. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Кийинки сезондордо сөзсүз түрдө күтөбүз сиздерди. Жана ошондой эле эркин микрофон. Негизи рахмат бүгүнкү оюнга. Бул оюндан биз өзүбүзгө көп жакшы нерселерди алдык. Баягы семейный спортту пропагандалоо дейт го. Ошо рахмат силердин жамаатыңарга. Сиздерге да рахмат. Салам жолдойбузбу? Кимге жолдойбуз? Мен саламды Барпыдагы туугандарыма, чоң атама, байкелериме баарына жолдойм жана менин одноклассниктериме жана жакын досторума, көбүнчө байелге салам жолдойм. Жалал Абад областынын Сузак районуна Барпы айылындагы туугандарыма салам жолдойм. Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу болду. Эми спортто бирөө жеңиш керек. Башка оюнчуларга ийгилик каалайбыз. Биз мындан ары дагы спортто өнүктүрөбүз и балдарыбыз дайым спортто колдойбуз. Чоң рахмат. Урааныңыздарды да угалы. Акшумкар алга жетебиз жеңишке. Мынакей достор, жалпы телекөрүүчүлөр ушинтип жарым финалдын экинчи оюну дагы өтүп, ушундай жыйынтыкка келдик. Бүгүн бардык командалар сонун жигердүү катышып бердиңиздер. Бирок ийгилик сиздерге жылмайып, сонунго командасы финалга жолдомо алды. Калган командаларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Силер мыктысыңар, негизи эле катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин базабызга дагы калдыңыздар. Кийинки оюндарда сөзсүз түрдө сиздерди чакырабыздар. Кийинки сезондордо күтөбүз, албетте. Жана жалпы телекөрүүчүлөр, үй бүлөлүк спортто колдогон көрүүчүлөр, биз менен болуңуздар. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканча.